Сот укуктук реформа мамлекеттин өнүгүүсүнө түздөн түз таасир этүүчү процесс. Ал эми бул реформаны ишке ашыруу сот бийлигинин негизги милдети. Бүгүнкү күндө бул багытта сот органдарында мыйзам үстөмдүгүн камсыз кылуу жана коррупцияга каршы күрөшүү, кадрдык саясат, жарандардын кеңири катмары үчүн сот адилеттигинин жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу боюнча алгылыктуу иштер жүргүзүлүп жатат. Жогорку сот административдик жана жарандык процесстик мыйзамдардагы боштуктарды толтурууга, алардын нормаларын конкреттештирүүгө жана административдик жана жарандык сот өндүрүшүндөгү натыйжаларды жакшыртууга багытталган бир катар мыйзам долбоорлорун иштеп чыгып, учурда жогорку кеңеште каралып жатат. Резонанстуу иштер боюнча судьялар пресс-конференция өткөрүп, түшүндүрүү иштерин жогорку соттун пресс борборунда беришүүдө. Бул өз кезегинде сот чечимдеринин бурмаланбай, так берилишине өбөлгө түзүүдө. Буга чейин айрым резонанстуу иштер боюнча коомчулук тарабынан түшүнбөстүктөр болуп келсе, эми түшүндүрүү иштеринен кийин суроолор жаралбай калгандыгы байкалды. Мындай практика азырынча дүйнө жүзү боюнча бир гана Кыргыз Республикасында ишке ашкан. Бирок кээде сот процессинин катышуучулары ар кандай жолдор менен сотко басым жасап, жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу коомдук пикирге таасир этүүгө аракет кылышат. Сот процессинин чыныгы көрүнүшүн бурмалап, каралып жаткан иштин объективдүү чагылдыруудан алыс болгон материалдар орун алган учурлары дагы бар. Эгер жарандардын сот системасына канаттануу деңгээли тууралуу калыптандырган пикирге таасир эте турган айрым статистикалык маалыматтарга кайрыла турган болсок, өткөн жылы республика боюнча биринчи инстанциядагы соттор тарабынан бардыгы 120 миңден ашык иштер жана 57 миңге жакын соттук материалдар каралып бүткөн. Алардын ичинен 10 миңден ашык соттук иштер жана 6 миңден ашык соттук материалдар апелляциялык инстанциядагы сотторго даттанылган. Тактап айтканда, 120 миңден ашык иштин 110 миңге жакыны, ал эми 56 миңден ашык соттук материалдын 51 миңге жакыны жогорку инстанциядагы сотторго даттанылган эмес. Демек, мындан сотко кайрылган тараптар көпчүлүк учурда соттун чечимине ынанышат дегенди түшүндүрөт. 5 жылдан бери соттошуп атабыз. Бүгүн 5 жыл болду. Буга чейинки, мисалы 2 жылдан мурунку сотторго мен ыраазычылык айта албайт элем. Негизи. Мына 2 жылдан берки сотторго рахмат. Мына 7,5 жылдан бери мен өзү анка больной болуп, больницага да жатып, анан мен Кудайга койдум. Мен абдан ыраазымын азыркы сотторго. Чындыгында азыркы соттор адилеттүү экенине мен ишендим. Ушундай туура эмес мыйзам чыгаргандыктан эл сотту тоготпой калды. Бирок элге да кайрылам, тоготкула арасында адилеттүү иштеген соттор бар экен деп мен таазим этем. Бүгүнкү иш жүргөн процесс боюнча айтарым, сот адилеттүү болду. Чечим дагы кандай десем, соответствует то, что мы ожидали. По справедливости вышло решение суда. Жасалып жаткан аракеттер элдин сотторго болгон ишеними толук кайтарылды дегенди түшүндүрбөйт. Дагы да болсо судьялардын арасында компетентсиз, мыйзамсыз чечим чыгарган учурлар дагы бар. Жанагындай алсыз иштебеген соттор боюнча тез аранын ичинде мага сунуш бериңиз, түшүндүңүзбү? Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков сот реформасын ишке ашыруу 3 этап менен жүргүзүлөрүн белгилеген эле. Алардын биринчиси бул белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун колдоосу менен судьялардын айлык маянасы 100%га көтөрүлдү. Сот тутумунда иштеген кызматкерлердин дагы айлыктары жогорулады. Андан кийинки кадам бул Кыргыз Республикасынын президенти кол койгон жарлыктарга ылайык соттордо ротация жүргүзүлдү. Бул судьялардын өз ара тажрыйба алмашуусуна дагы чоң өбөлгө түздү. Буга чейин жарандык иштерин карап келген судья эми башка аймакка орунга отуруп барганда жазык иштерин кароого туура келген учурлар болду. Айрым аймактарда иштерди кароо узакка созулуп келсе, эми өз мөөнөттөрүндө каралып жатат. Жергиликтүү соттор менен болгон жолугушууларда жогорку соттун төрагасы судьялардан тергелип келген иштердин сапатына дагы өзгөчө көңүл буруп, мыйзам бузуу аныкталса, жай аныктамаларды чыгарууну талап кылган. Ротациянын дагы бир максаты компетентсиз судьялардан арылуу, тагыраак айтканда тазалануу болуп саналат. Ротация судьялардын күчтүү жана алсыз жактарын көрсөтүп койду. Айрым судьялар тиешелүү кесипкөйлүгүнүн, тажрыйбасынын жана жеке сапаттарын көрсөтө албагандыктан Замирбек Базарбеков бир катар кадрдык чечимдерди кабыл алганга мажбур болду. Тагыраак айтканда бир катар судьялардын үстүнөн соттор кеңешине сунуштар жөнөтүлдү. Ал эми сот тутумунун материалдык техникалык жактан камсыздоону жогорулатуу жана сот адилеттигин сапаттуу жүзөгө ашыруу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү бул сот реформасынын багыттарынын бири болуп саналат. Замирбек Базарбеков жергиликтүү сотторду кыдырган учурда айрым соттордо иш бөлмөлөрдүн жетишсиздиги, судьялар менен аппарат кызматкерлеринин бир бөлмөдө тыгылып отурушу,
архив көйгөйү, имараттардын эскилиги жана жараксыздыгы сыяктуу бир катар маселелер көтөрүлгөн болчу. Мисалы, Жалал Абад областындагы Кара-Көл шаардык сотунун имаратынын кейиштүү абалы, шыптардан суулардын агышы жана иш бөлмөлөрдүн нымдуулугу анда иштегендерге шарттын такыр жоктугун көрсөткөн эле. Кара-Көл шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын имараты берилип, учурда оңдоп түзөө иштерин жүргүзүү аракеттери көрүлүп жатат. Жакын арада аталган соттун жааматы жаңы имаратка көчүп кирүү алдында турушат. Мындан тышкары, Ош облусунун Кара Суу райондук сотунда иш бөлмөлөрү менен сот отурум залдары жетишсиз болуп, сот кызматкерлерине ыңгайсыздыктарды жараткан эле. Өткөн жылдын декабрь айынын башында Замирбек Базарбеков Кара Суу райондук сотунун административдик имаратын куруу үчүн капсула салып келген. Бисмилла, мына капсула, Ал эми кече жакында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун катышуусунда сот тутумунун тарыхында биринчи жолу сот адилеттик үйү ачылды. Анда Ысык Көл областык соту, административдик сот жана Каракол шаардык соту жайгашып, сот адилеттигин ишке ашырышмакчы. Бул үч жергиликтүү соттордун бир жерде жайгашуусу менен бир топ маселе чечилип жатат. Жарандардын талабына ылайык жагымдуу шарттар түзүлүп, убакыт менен чыгымдар бир топ үнөмдөлөт. Ушундай эле өлкө боюнча экинчи болуп эсептелген сот адилеттик үйү эми Жалал Абад облусунда ачылганы турат. Мындан тышкары өлкө башчысынын колдоосу менен аймактардагы судьяларга турак жай куруп берүү демилгеси четинен ишке аша баштады. Ысык Көл облусунун түп райондагы алгачкылардан болуп турак жайлар курула баштагандыгы белгилүү. Мындай турак жайлар эми башка аймактарда дагы четинен курула баштайт. 2022 жыл сот тутуму үчүн эл аралык байланыштарды жаңы деңгээлге чыгарган жылдардан болду. Өлкөнүн башкы соту Россия, Түркия, Япония, Германия, Индия, Казакстан, Тажикстан, Финляндия жана бир катар өлкөлөрдүн жогорку соттору менен эки тараптуу кызматташтыктарды бекемдөө жаатында сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, байланыштардын жаңы баскычы башталды. Мамлекет жеткиликтүү жана ачык сот тартибин бекемдөө багытына ар тараптан колдоо көрсөтүп, соттордун натыйжалуу иштешине ыңгайлуу шарттарды түзүүдө. Жасалып жаткан аракеттердин баары өлкөбүздө адилеттүү сот тутумун калыптоо максатына арналган. Эл адилеттик издөөдө сотко гана чоң үмүт артат жана элдин үмүт тилеги мыйзамдуу чечимдер менен гана канааттандырылат. Андай чечимдерди кабыл алуу мыйзамды туура колдонуп, кесипкөйлүк жана адилеттүүлүктү айкалыштыра билген судьянын гана колунан келет. Укуктук мамлекетти түзүүдө сот тутумунун ролу чоң. Күчтүү сот тутумун куруу ар бир сот кызматкеринин ар намасында, абийиринде. Ал эми элибиздин сотторго болгон ишенимин актоо атуулдук жоопкерчиликте. Улуу тарых чыныгы ак ниет, эмгекчил жана ар намыстуу инсандарсыз жаралбайт. Ар бир жасалып жаткан аракет бул кыргыз сотунун тарыхында орун алат. Ары түйшүктүү, ары жоопкерчиликтүү кесипти аркылап жаткан сот тутумунун өкүлдөрүнө ден соолук жана ийгилик каалайбыз.